Координацияланган финансылык, фискалдык жана акча кредиттик саясаттын жаңы ишканаларды ишке киргизүүнүн натыйжасында ЭДПнын номиналдык көлөмү 919,4 миллиард сомду, же өсүш 107%ды түздү. Бул өз кезегинде кошуна жана Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө салыштырмалуу туруктуу жана алдыңкы көрсөткүч болуп саналат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн республикалык кеңешменин жүрүшүндө билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, консолидацияланган бюджеттин номиналдык өсүшү 190,6 миллиард сомду, же 177%ды түздү. Ошол эле учурда салыктык кирешелер 229 миллиард сомго, же 100,5%га өстү. 2 жылда өсүү темпи 214%ды, же номиналдык жактан салыктык кирешелер 2 эсеге көбөйдү. Тартыштык 13,5 миллиард сомду түздү. Айлык пенсия пособиялерди көтөрүп, курулуштарга айыл чарбасына өлкөнүн коргонуу коопсуздугун камсыздоого, мамлекеттик карызды төлөөгө олуттук каражаттарды жумшаганыбызга карабастан, жылдын аягында 16,2 миллиард сом каражатыбыз калды. Анын ичинде бюджеттик каражаттар 9,9 миллиард сомду түзөт, деди Акылбек Жапаров, жана 2023 жылы республикалык бюджет 500 миллиард сом өлчөмүндө бекитилгендигин кошумчалады. Садыр Нуркожоевич келгенден берки 2 жылдын ичинде эмнелер болду? Бардык аракеттер экономиканын өнүгүүсүнө, жердин бүтүндүгүнө, элдин биримдигине жана экономиканын эффектиси менен элдин кирешесин көбөйтүүгө, мамлекеттин коргонуусун күчөтүүгө багытталды. Биринчиден, макроэкономикада жана финансыда кооз сөздөр менен эмес, реалдуу иштер болду. Координацияланган финансалык, фискалдык жана акча кредиттик саясаттын жаңы ишканаларды ишке киргизүүнүн натыйжасында ички дүң продукциянын номиналдык көлөмү 919,4 миллиард сомду, өсүш темпи 107%ды түздү. Бул өз кезегинде кошуна жана ЕАЭС өлкөлөрүнө салыштырмалуу туруктуу жана алдыңкы көрсөткүчтөр болуп калды. 2 жылда 317,6 миллиард сомго, же 1,5 эсеге өстүк. Ички дүң продукциябыздын көлөмү, урматтуу коллегалар. Керектөөгө баалардын индекси 2021 жылдын декабрына карата 14,7%га чыкты. Демек, биз инфляцияны контролдо алдык. Улуттук банк менен чогуу. Консолидацияланган бюджеттин ресурстарынын бөлүгүнүн аткарылышы 438,1 миллиард сомду түздү. Баштапкы планга караганда өсүү темпи 108,5%ды түздү, же 34,2 миллиард сомго көп болду. Консолидацияланган бюджеттин номиналдык өсүшү 190,6 миллиард сомго, же 177%ды түздү. Салыктык кирешелер 229 миллиард сомду, же такталган планга карата 100,5%ды түздү. 2 жылда өсүү темпи 214%ды түздү. Номиналдык жактан салыктык кирешелер 2 эсе көбөйдү. Жергиликтүү бюджетте силер дагы бизге ушундай темптер менен жетишиңиздер зарыл.